Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун көрүп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз саламаттыкты сактоо тармагынын абалы. Конокторубуз Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрайымы Гүлкан Молдобекова, депутат Айсулуу Мамашева жана саламаттыкты сактоо министринин орун басары Амангелди Мурзалиев. Кош келдиңиздер. Суроого өтөрдөн мурда адаттагыдай эле Жогорку Кеңештин жыйынынан алынган тасмага көңүл бурсак. Доступ к медицине, здоровье. Бул маселе чечилген эмес да бүгүнкү күндө карасаңыздар, баардыгы мындай орто жолдо калып калган сыяктуу, мындай толук бүткөн система жок. Маселе ушу багыт боюнча иш жүрсө жакшы болот. И вообще нет по онкологии, по диабету, по гепатиту. Этот вопрос мы поднимали вот буквально с начала 6-го созыва. Таланбек Абдуллаевич нам все время говорит, то, что все будет, все будет, все будет. Сейчас он буквально некоторое время назад сказал о переходе на международные стандарты. О каких переходах, о каком переходе на международные стандарты может быть речь, если у нас элементарно нет национальной программы? Медициналық қызметкерлер статус жөнінде мыйзамда бийик тоолуу жана жетүүгө кыйналсыз өкүмү жашкан калктуу конуштардагы иштегендиги үчүн аларга 30% кошумча төлөнөт деп көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй бул мыйзам аткарылбайт. По уменьшению числа родильных домов, перинатальных центров, это большая ошибка. Женщины рожают в дороге. Женщины истекают кровью, пока они доедут до вашей установочной 45 километров. Мына сиз реформатор катары келдиңиз эле, бирок негедир жумуш жакшы жылбай атат да. Эгер врачтардын айлыгы бүгүнкү күндө ушул бүгүнкү күндөгүдөй 10 000 сом менен турса, биз эч качан чече албайбыз. Министр здравоохранения кетип калды азырчы. Бирде основной маселенин бардыгы ошол кишиге бериле тургандай. Анан кийин бүгүн өкмөттү күн болуп атса, жумуштарын бүтүрүп келбейби? Мына парламентте саламаттыкты сактоо, билим берүү жана маданият тармагындагы маселелерге байланыштуу өкмөттүк күн өттү. Өзүңүздөр көрүп болгондой, бул жердеги негизги суроо улуттук онкология борборунун иши жана бул мекеменин гематология кызматы менен бириктирүү болмок. Бирок эл өкүлдөрү жалпы эле бул саламаттык сактоо тармагындагы реформа темасын козгоду. Себеби эмнеде? Эми бул реформа бүгүн учуру келген жок. Бул мынакей азырдагы тасмага күбө болуп атпайбызбы? Реформа кылынат деп дагы бул келип ушул жаңы министрибиз келгенде дагы ушул маселелер козголгон. Азырдагы эми ушундай болуп атат. Реформа азыр биз реформаны көрбөй элебиз. Депутаттар ошо көбүнчө саламаттыкты сактоо тармагындагы кайсыл нерселерге көбүрөөк көңүл буруп, ошол маселелер эртерээк чечилиши керек деп ойлоп атат? Көп маселелер бар да. Эми биз баардыгы эле чечилип кетсе жакшы деп ойлойбуз. Бирок баягы чечилет болуп келе атат, бирок көбүнчө иш жүзүндө көп нерселер чечилбей жатат. Биз эми мынакей айтып атсак, ушул медицина тармагында биз комитеттин да айтып келгенбиз, ушу эмелердин өлүмү да көп болуп атат. Ошол боюнча дайыма козгоп келебиз. Жанакей мынакей мен азыр айтып кетет элем, мына ушу энелердин өлүмүнө дагы кайсыл бир роддомдордо, ушул бир Бишкектеги көп болуп атат да. 4-чү роддомдо көптөчү эле быйыл мынакей азыр комиссия түзүлүп, быйылкы 16-жылы азайды деген көрсөткүчтөрдү алдык бизчи. Бирок ошол эле моментте биринчи роддомдо эмне үчүн энелердин өлүмү аз, эмне үчүн мынакей мен мындай баягыда биз кичине эме кылдык да, кабар алдык дегендей да. Нарында, Таласта Бишкекке салыштырмалуу. Демек ушул төрөт үйлөрүнүн маселеси дагы көтөрүлүп атыптыр. Мына Айсулуу айым, сиз социалдык ушул саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин мүчөсү катары депутаттык топ менен мына дайым ушул саламаттык сактоо тармагындагы маселелерди козгоп, көтөрүп, иликтеп жүрөсүз. Айтсаңыз, азыркы учурда Кыргызстандын саламаттыкты сактоо системасынын абалы кандай, кыскача айтканда? Саламаттык сактоо системасында аябай көп чоң көйгөйлөр бар. Бул деген ушул диагностикадан баштап, ушул врачтардын жетишкенсиздиги болгондугунан,
ушул биздин тилекке каршы бүт жабдууларыбыз эскирип, жаңы жабдуулар келбегендигинен аябай чоң көп маселелер бар. Ошол эле мисалы биздин комиссиябыз, бир комиссиябыз ушул дары дармектер боюнча иштеп изилдеп жүргөн комиссиябыз бар. Анын комиссиянын чечими боюнча ушул департамент лекарственного обеспечениянын директору мүдүрү кеткен. Ушул жумушун карасак, ошол департаменттин көрсө, болгону Кыргызстанга келген 30% эле дары дармектер ушул лабораторный исследованиядан өтөт экен. Калган 70% өтпөйт экен. Бул деген өзүңүз элестетсеңиз, биз ичип аткан 70% дары дармектер мындай алардын мындай пайдасыбы же зыяныбы аныкталган жок. Бул деген аябай чоң маселе, анткени биз ушул дарыларды төрөлгөндөн баштап ушул өлгөнгө чейин ичебиз, туурабы? Кайсы кандай бир оору болсо, сөзсүз түрү дары ичебиз. Анан бүгүнкү күндө биздин ушул Кыргызстандын мындай рыногунда болгон дары дармектер сапаттуу эмес деп толук мындай жоопкерчилик менен мен айта алам, анткени ушул биздин комиссиябыздын жумушу жүрүп аткан учурунда ошол бүт фактылар ачылды. Буга чейин тилекке каршы ушул министр бул суроону козгогон дагы жок. Анан канча деген ушул коррупциялык схемалар бар болгон дагы мындай кандай десем, көзүн жабып, ушул эч жарыялабай жүргөн да. Бирок ушул Совет обороны дагы аны иликтеп, ушул правительствого өзүнүн заключениясын жиберген. Бирок мына депутат айым көпчүлүк учурда мына министрликти, саламаттык сактоо тармагы десе эле, министрди мындай бурчка такап, жарга такап, ошону абдан бир депутаттар баардык проблемаларды көтөрүп чыгып, кыйнагандай сезилет да, коомчулукка деле, журналисттерге деле, эксперттерге деле да. Мисалы, министр Талантбек Батыралиев айтып атат, биздин саламаттыкты сактоо тармагына жылына 2 миллиард 400 миллион сом бөлүнөт. Бул баягы өзүбүздү ошол эптеп-септеп кармаш үчүн эле жетет. Реформага жетпейт, эчтекеге жетпейт. Биз зарплата беришибиз керек, жабдууларды эмнеге сатып алабыз, ошол ооруканаларды эмнеге курабыз, кадрларды кайсыл акчага даярдайбыз деген суроону дагы мына министр көтөрүп атпайбы? Мисалы, ушундай абалдан чыгуунун жолу эмне деп эсептейсиздер? Биринчиден, эң башында ушул министрибиз келгенде аябай чоң мындай сөздөрдү айткан. Мен сөзсүз түрдө инвестицияларды тартам Кыргызстанга. Бүгүнкү күндө ушул кайсы мындай медицина тармагында болгон ушул директорлоруне мен сүйлөшкөн күнүндө дагы алардын ооздорун жаптырып, мындай депутаттарга кайрылбаңыздар, аларга эч маалыматты айтпаңыздар, мындай проблемаларды жашырып аткан нерсе бул деген дагы чоң коркунуч да. Анткени өзүңүз билесиз, ушул бир аз эле бир 2 күн мурун эле ушул указ чыккан, ал указ боюнча ушул эч кимге маалымат берилбеш керек. Кечиресиздер, бизде чын эле көп чынын айтсам акча жетишпейт. Сөзсүз түрдө ушул саламаттык сактоо жагына көбүрөөк каражатты бөлүп берсе жакшы болот эле. Бирок ошол эле бюджетти каралып атканда министр келип аны мындай защищать этиш керек да. Мисалы, быйылкы жылы ушул 2017 маселени жашырбаш керек, маселени айтыш керек деп. Маселени сөзсүз түрдө айтыш. Министрдин орун басары, сиз келдиңиз, рахмат. Талантбек Батыралиев дагы бир ушул реформанын бир жолун бул тышкы инвестицияны саламаттык сактоо тармагына тартуудан көрүп атат да. Биз өзүбүздүн акча каражатыбыз менен, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен бул тармакты оңдой албайбыз. Биз тыштан инвестиция гана тартышыбыз керек дейт да. Бул сиздердин оюңуздарча кантип ишке ашат? Азыр тышкы инвестиция мындай болуп атпайбы, медицинский туризм болуп атпайбы. Бир бизде жазалбаган же болсо бизде болбогон оборудованияны азыр биздин тиги чет жактагылар өздөрүнө тартып жана алып кетип калып атат. Биз ошондой болбош үчүн өзүбүздү өздөштүрүбүз керек. Мына азыр Туркия менен, Кытай менен
иштер жүрүп атат. Мына Ошто жаңы больница салып берип атат, 150 койкалык. Мына келишим түзүлүп азыр мына ТОсу өтүп бүттү. Бишкек шаарында перинатальный жаңы роддом салынган турат. Жалал Абадта салынган турат, салынып атат. ТОсу өтүп эме болуп атат. Бирок ошонун баарын ишке ашырыш үчүн биздин саламаттык сактоо тармагына өкмөт тарабынан да анча акча кошулуш керек да. Мисалы үчүн алар больницаны салып беребиз дейт. Бирок тегерек четин тууралап келтирүү, канализация тияктан келтирип, местный власттан дагы акча власть этилиш керек болот да. Ошон үчүн көп жылдан бери жана салынбай келаткан больницалардын баары тең ошондон келип чыкканда жергиликтүү биздин өкмөттөн ушу акча каражат каралбай, жетишпей келген да. Андан сырткары атуулдар врачтарга ансыз деле акча берип жатат, акысыз медицина бар дегенге эч ким ишенбейт деген дагы пикирлер бар. Көрүп алсак. Я вам скажу, что ни один сидящий в зале никогда бесплатно в наших больницах не лечится. Мы всегда все платное, все платное. Давайте не будем друг друга обманывать. Надо постепенно переходить на частную форму врачевания. Айсулуу, айтсаңыз, сиздер да иликтеп жүрбөйсүздөрбү? Чынында эле бизде ошол атуулдарыбыз толук бойдон ошол акысыз медициналык кызмат алып атат дегенге ишенесизби? Чынын айтсам ишенбейм, анан өзүм деле билем жаран катары. Анткени качан больницага барбасаң, мисалы процедурный кабинетке кирсең дагы спирт менен ватаны дагы өзүң сатып келишиң керек. Бул деген чынын айтсам дары-дармек эмес, өзүнчө лечение эмес, бул жөн эле процедурный кабинет. Ал жерден бардыгы башталат. Укол жасайын десең дагы бардык нерсеге төлөшүң керек. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз баарыбыз кандай десем, өзүбүзгө чындыкты айтышыбыз керек да. Чын эле акысыз бүгүнкү күндө медицина жок Кыргызстанда. Баарыбыз билебиз, төлөйбүз. Ошол эле онкологияны карасак, закон боюнча бекер болчу. Бирок бекер онкологиядан айыккан киши жок бүгүнкү күндө. Ал эми мына ушул тармакка жооп берген министрликтин өкүлү катары айтсаңыз, жөнөкөй атуулдар акысыз дарыланып атат дегенге ишенесизби өзүңүз? Бизде эми программа көз гарантия боюнча 5 жашка чейинки балдар, анан 70 жаштан өйдө улгайган аксакалдар, энелер бекер дарыланышат. Андан калгандары болсо багы өзүнчө пресс-курант менен акча төлөнөт да. Эми биз айтып атпайбызбы, частныйга өтүп кетсин деп. Частныйга полностью өтүп кеткенге болбойт да. Эмне үчүн дегенде, мына бир эле ошол процедураны жасаш үчүн эң эле чет мамлекеттерде эле абдан кымбат турат. Мисалы үчүн 10 000 деп, 20 000 деп, 50 000 деп доллар төлөп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз андай кылбаш үчүн мына акырын кээ бир бизге мындай аз сан кыла турган стоматологический служба, фармацевтический служба ушуларды акырындап хозрасчетко өзүн өзү баккандай кылып өткөрүшүбүз керек да. Мына ар бир жарандын артынан акча ечиш керек да. Бизде болсо ушу жагынан кичине туура эмес болуп атат. Эмне үчүн дегенде, биздин жители ушу Баткен областында же болсо отдаленный райондордо болсо, алар келип Бишкекке лечение кылат. Акчасы болсо ал Баткенге же Жалал Абадка же болсо Нарымга кетип калып атат да. Бишкекте баягы специалисттер берди, баары эле жакшы жеңге келип көрүнгүсү келет. Акчасы анын артынан ечип келбейт да. Ошон үчүн биз ар бир процедураны, ар бир көрүм, даже приемга келгенде кандидат канча прием кылыш керек, баасын жазып, частично өкмөт төлөп бериш керек, частично болсо ошол жарандын чөнтөгүнөн кетиш керек да. Ошондо баягы бирдей уравниловка болбой, ар бир специалист өзүнүн эмгегине жараша, өзүнүн билимине жараша акча төлөнүшү керек да. Айрым депутаттар айтты да, көптөгөн Кыргызстандагы ошол эле чиновниктер же болбосо бир бай адамдар бүт бардыгы массалык түрдө чет өлкөгө дарыланууга кете баштады депчи. Биздин өзүбүздүн медицинага ишенбей деп. Мисалы ушул каналды дагы кандайдыр бир Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына кызмат кыла тургандай бир пайдаланса болобу? Мисалы ошол эле Кыргызстандагы бай колунда бар адамдарды, ошол катмарды бул жакта сактап, бул жерден дарылануу мүмкүнчүлүгү барбы? Ушул жагын ойлондуңуздарбы? Мүмкүнчүлүгү бар. Мына мен сизге айтып кетейин, мына бизге 1 миллионго жакын жылына 800 миңге жакын кишиге дарыланышат да. Анын 200 миңге жакыны операция болот. Чет жака кеткен бул ондоп 20 эле саналат да, жана акчалуу барлар чет жака кетет деп атпайсызбы? Анан бул чет жака кеткенин бир себеби бизде демократик өлкө болгондуктан бүт дүйнө жүзүндө мындай эшигибиз ачык да. Бардыгы келип, бизди мына бияка Кореядан да бүт өлкөдөн келип медицинский туризм деп коет.
келип лечение алгыла, жүргүлө, биякта жакшы деп өздөрүнүкүн рекламировать этип атат да. Бирок биз буга карабастан өзүбүздүн отечественный здравоохранениеде кармап, жаңы жабдыктар менен жабдып, колдон келишинче жана ГЧП деп частично алар өкмөттүк болсо, частично частный партнер келип сатып берсе, ошондой өнөктөштүктү өздөштүрүшүбүз керек да. Анан баардыгынын бул баягы уравниловка болбой, ар биринин мээнетине жараша ставка немени коюп чыгышыбыз керек да, иштеп чыгышыбыз керек да. Бул басынч. Бул абдан чоң ишти требует этет. Буга ошон үчүн айтып атпайм, өзүнчө бир отдел реформа жүргүзүлгөн отдел иштеш керек да. Эми ошол иштердин баары аткарылганга чейин, мисалы ошол саламаттыкты сактоо тармагындагы көптөгөн проблемалар бышып жетилип атпайбы, туурабы? Мисалы учур келип калды, биз канча жылдардан бери ушул керек дейбиз да, могул иш жасалышы керек. Бирок эмне үчүн жасалбай атат? Иштер жасалбайт дегенге мен каршымын. Иштер жасалып атат, жылыштар бар. Мына мурун компьютерный томография деген проблема болчу. Азыр биз ар бир районго компьютерный томография коюп бергенге аракет кылабыз. Частный партнер чакырып атабыз. Помещение беребиз, жерди беребиз, ошол жерге жайгашкан деп. Мурунку УЗИ дагы дефицит болчу. Мына азыр УЗИнде ар кандай түрлөрү бар. Азыр болсо ар бир райондогу, пожалуйста, мына УЗИлерди коюп берип атабыз. Аренда менен келип Бишкек шаарында мына арендага алам, момунда жок, бизде специалисттерди коюп берип атабыз. Ошо боюнча мына иштер жүрүп атат да. Анан таптакыр деп жылыш жок деген бул туура эмес. Анан жанагы мен да айтып кетейин деген, мына мурунку жылдарга салыштырмалуу биздин баягы лечебный жагынан показательдер жакшы болду. Мына эненин баланын өлүмдүүлүгү кыскарды. Мурун мына 14-жылы 85 эне өлсө, 15-жылы 56 болду. 16-жылы 47 болду. Мына жылдан жылга бул жакшы болуп кетет да. Эми бирок действительно жанагы биз реформа кылып жана майда урод бөлүктөрүн жапканбыз да. Эми чын дегенде ал жерде баягы эч ким билбейт да. Төрөйм деп келет, бирок ошол төрөтүп убагында кан кетип осложнение болсо, ал жерде жогорку квалификациялуу көргөзө турган адистер жок. Эмнегедир Ошон ушул үчүн бириктиргенбиз да. бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосунда ушул саламаттык сактоо тармагындагы өзгөрүүлөр боюнча пикир келишпестик бар да. Мисалы өткөн аптада эле кайра эле ошол жанагы СПИД ВИЧ илдети боюнча талкуу болгондо депутаттардын баардыгы айтты. Кыргызстанда ВИЧ СПИД илдети боюнча ооругандардын саны эселеп өсүп атат. 3 эсе өстү башкача айтканда. Тез өсүп атат. Бул региондогу эң тез өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирдик деп коңгуроо кагып атышат да. Сиздер болсо жок, жылыштар бар дейсиздер. Кайсы тараптыкы чын, эмне кылышыбыз керек? Мен айтып кетсем, ошо боюнча. Мына бизде ден соолук программасы боюнча 4 приоритет кабылданган. Бул эне жана баланын ден соолугун кароо, туберкулез, анан кийин ВИЧ СПИД болду. Мына эненин өлүмдүүлүгү, баланын өлүмдүүлүгү боюнча биз сыйырды 4 баланын өлүмүнө жетиштик. Эненин өлүмдүүлүгү төмөндөдү. Туберкулез болсо стабилизация болуп, азыр өлүмдүүлүгү дагы выявление ооругандардын саны да азайып атат да. Азыр дорожный карта деп биз өзүнчө план кабыл алып 2026-жылга жер ошол жол менен кетебиз да. А ВИЧ СПИД боюнча действительно ВИЧ СПИД боюнча өсүп атат. ВИЧ СПИД боюнча өлүмдүүлүк дагы көбөйүп атат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бул показатель өйдө болуп келатат да. Ошон үчүн бул боюнча биз өзүнчө иш жүрүп атат. Бул боюнча да ойлонушубуз керек да. Мындан ары кандай кылып, ар түрлүү формалар болуп атпайбы. Бу жерде биринчи орунга чыкканы бул жыныстык жол менен жугузуу жолу эң биринчи орунга чыгып атат да. Депутаттар айрыкча могул оптимизация деген маселеге өзгөчө аяр карап атышат. Мисалы оптимизация десе эле жанагы төрөт үйлөрүн кыскартып, анан кийин койкаларды кыскартып, же болбосо ушул эле жанагы улуттук онкология борбору менен гематология кызматын бириктирип коюу бул өтө туура эмес деген пикирлерди айтылып атат да. Эмне себептен ушундай көз карашты карманып атасыздар? Биздин сунушубуз бир болчу. Ушул жогорку кеңештин заседаниясында карап бул суроону, андан кийин бир общий чечимди чыгарып, ошондон кийин жумушту баштамакпыз. Бирок тилекке каршы ушул жаңы жылдан кийин эле 6-январда келсек, токтом чыгып калыптыр. Өзү негизи комитеттин жумушу жүрүп атып, ушул изилдөөлөр жүрүп атып, мен ушул суроо пайда болгондо мен айткам, эмне үчүн анда биз эки онкологияда дагы, гематологияда дагы ушул шайлоону өткөзүп, директорду шайлоосун өткөзүп, андан кийин ушул чечимге келдик. Ошондо мындай суроо жаралат да, эмне үчүн шайлоого чейин бул суроо чечилген жок?
эмне үчүн шайлоого чейин мындай сунуштар болгон жок, эмне үчүн ооба бириктирилген жок онкология менен гематология. Онкологияда дагы гематологиядагы шайлоо өткөндөн кийин бул мындай маселе пайда болду. Мен ушул Таланбек Абдуллаевичтен сураганмын, сиз биздин онкологдор менен гематологдор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнсүздөрбү? Ушул суроо боюнча булар биздин врачтар билеби десем жок деген. Эми саламаттык сактоо министрлигинин бул боюнча позициясын уктук. Негизи жанагы ошол текшерүүчү борборлорду баардыгын ошол пациенттерди бир жерде текшерүүдөн өтсүн, убара болбосун, ошон үчүн оптимизация кылып атабыз дебедиңиздерби? Ошондой эле келечекте балким ошол кадрлар дагы кыскарат окшойт. Ушундай бир пландарыңыздар бар экен да. Бул мунун өзү эмнеден улам келип чыкты? Бул финансылык жактан бир кандайдыр бир ошол эки чоң борборду каржылоо тартыш, каржылоого акча каражат жетпегендигинен улам болдубу, же болбосо бул дагы бир реформанын бир бөлүгүбү? Мен мындай айтып кетер элем, мына сиздердин баарыңыздар чет мамлекеттерди көрүп атасыздар. Скорый менен орун алып киргенде, машина скорый кирет больницанын ичине. Ошол жерде бүт специалисттердин баары бар. Ошол ооруга ошол жерде баардык деңгээлдеги жардам көргөзүлөт да. Биздики кандай болуп калат? Бизде ар бир биздин кечирип койсун, биздин агайлар, биздин профессорлор ар бир өзүнө центр ачкысы келет да. Урологический центр, гематологический центр, нейрохирургический центр, ар кимиси ар кайсы жакта. Анан эгерде бир травма болсо, ал врачты тиги центрден бул центрге жеткизип, анан чогултуп алып келгенче больной 10 жолу өлүп, 10 жолу тирилет. Ошон үчүн биздин кийинки максатыбыз ушу. Мунага профильный жогорку деңгээлде көргөзө турган чоң центрлер болуш керек да. Хотя Бишкек шаарында областной центрлерде. Больной ошонго киргенде, тияка барып УЗИ өтүп кел, бияка барып компьютер өтүп кел, тиги специалистке көрүнүп кел деби, баардыгы бир жерде жардам көргөзүш керек да. Ал эми ушул сыяктуу ирилештирүүлөр дагы болот деп аткан турбайсыздар? Дагы болот да мындай. Эми акыркы суроомда мына врачтардын орточо эмгек акысы 10 000 сомдун тегерегинде деп айтылып атат. Мына ушундай болгон шартта сапатсыз кызмат, ооруканалардагы паракордук, ошондой эле пациенттерге болгон кайдыгерлик сыяктуу көрүнүштөрдү жое алабызбы? Мен ойлойм, врачтардын айлыгы азыр аябай эле аз. Дагы бул көтөрүлгөнү болуш керек азыр, дагы бир жылда көтөрүлгөнү болуш керек. Анан эми көтөрөбүз деп эле ойлоп атабыз. Азыр дагы айтып кетишти мынакей, эми кандай кылып көтөрүү жагындагы ойлош керек. Мисалы мен жаңы эле мединститутту бүтүп жаңы ушул жумушка кирип аткан доктор болсом, 5000 сомго 5000 сомдук айлыкка эч качан иштемеген эмесмин. Анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө 5000 сомго мындай жашай албайсың. Ошондуктан биринчиден сөзсүз түрдө ушул биздин врачтарыбыздын зарплаталарын көтөрбөсөк болбой калды. Келтеген министрлигибиз бар. Ушул маселени министрлик чечиш керек деп ойлойм. Мунун үстүнөн биз иштешибиз керек. Туура сиздер белгилеп атасыздар, азыркы күндө биздин врачтар эң эле төмөнкү абалда болуп атат. Эмне үчүн зарплаталар да низкий, жашоо шарттары дагы начарыраак. Бул эми бүгүн эле келген жок да. 25 жылдыкы биздин реформанын ичинде бул врачтарга мындай жакшы көңүл бурулган эмес да. Мына акыркы жылда, мына 2011-жылы биздин демократияны алгандан баштап, мына алдыга жылуулар боло баштады. Биринчи жолу 4 эсе врачтардын зарплатасы биринчи жолу 2011-жылы мына революциядан кийин гана көтөрүлдү. Жанагы айтып кетпедим бир четинде. Ар бир больнойго, ар бир ооруканага, ар бир жаранга бизге өкмөт тарабынан акча бөлүнөт. Ошол акча туура салыпталыш керек да. Ошол акча эки жака кетпей, ошол оорунун артынан ээчип келип, кайсы больницага дарыланса, жана полисин көргөз. Ошол да жерге акчасы түшүш керек. Бүгүнкү күндө бизде андай болбой атат да. Акча бир жака бөлүнүп берилет, оору болсо бөлөк жакта лечение алып алат. Акчаны туура пайдаланыш керек. Акча маселесин туура Айыңыздарга чоң рахмат. Ушун менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузга депутаттар Гүлкан Молдобекова, Айсулуу Мамашева жана саламаттыкты сактоо министринин орун басары Амангелди Мурзалиев катышты. Саламатта калыңыздар.